morning, dear. How are you, sir? Yaxşı hesabınızı verdiniz. Good rest. Thank you Yaxşı so much. hesabım çok mutlu. Thank you so much, dear President, because after that wonderful dinner, I think we sat a little bit in a room with each other. Basically for him today will be Hurmatlı Albanya Respublikası'nın Mırza Prezidenti, sizin gençliğinizge Ulutluk Guardiyan'ın artattığı karar rotasına atılan ısık salamımızı bildiririz. Rotanın komandiri Guardiyan'ın kapitanı Sabırcanov. Salam asker.
Ambassador Kyrgyzstan to Ukraine. Welcome to Kyrgyzstan. Thank you. Head of Economic Research Department. Welcome on. Please. Welcome. Albanya'dan Kırgızistan'a geçişi. Welcome. Ваши country. You know what about English? Azınlık tanıdık var mı? Kolaylıkla meseleleri hocam. Çağla çevirmiş. Very honored to meet you guys. Bilingual gençliği, adam maçlar bize Натану Мичоси. Bilingual gençliği, Benim Dirski memleketinde Европа Союзу. Kolsuzluk meseleleri boyunca gençler. I'm very glad to meet you all. Урматтуу Байрамбек Ай мырза, сизди жана сиздин делегацияңызды Ысык көлдүн жээгинде кабыл алып жатканыма кубанычтамын. Кыргызстанга жасап жаткан алгачкы расмий сапарыңыз эки мамлекет үчүн маанилүү тарыхый окуя болуп саналат. Кыргыз-албан мамилелеринин жаңы барагын ачып, кызматташууну бийик, сапаттуу деңгээлге чыгарабыз деп ишенем. Кыргызстан менен Албаниянын ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылы орнотулганын эске алсак, эки тараптуу кызматташтык азыркы учурда калыптануу баскычында турат. Географиялык алыстыкка карабастан эки элди ислам дини, орток руханий баалуулуктар жана бай тарыхый маданий мурастар байланыштырып турат. Кыргызда дос алтындан кымбат байлык деген жакшы сөз бар. Ал эми албан эли болсо, досуңдун үйүнө барган жолду чөп баспасын дейт. Biz эки элдин ынтымагын бекемдөөгө, чечкиндүү кадамдарды таштоого даярбыз. Албания Балкан аймагында кадыр баркка ээ мамлекет жана аймактык уюмдардын активдүү мүчөсү болуп, коңшу жана дүйнөнүн ири өлкөлөрү менен активдүү саясий жана соода экономикалык кызматташууну ырааттуу жүргүзүп келесиздер. Өлкөнүн өнүгүшүнө жана анын эл аралык аренадагы аброюнун бекемделишине Албаниянын жетекчилигинин чоң салымын жогору баалайбыз. Кыргызстан Албанияны Европадагы маанилүү өнөктөштөрдүн бири катары тааныйт жана эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктарбыз. Белгилей кетсек, сиздин өлкөңүз Европа биримдигине мүчөлүккө расмий талапкер катары ушул жылдын май айында мүчөлүк боюнча алдын ала шарттарын аткарды. Ушуга байланыштуу бул жетишкендик менен сизди жана Албаниянын өкмөтүн чын жүрөктөн куттуктайм жана бул маселеде сиздерге ийгиликтерди каалайм. Урматтуу президент мырза, бүгүнкү жолугушууну эки өлкөнүн ортосундагы көп жылдык дипломатиялык мамилелерге жаңы дем берген жана практикалык өнөктөштүктү калыптандырууга багытталган маанилүү кадам катары баалаймын. Your Excellency, dear President Jabarov, dear participants, it's a great pleasure to be here today in your country. Бүгүн сиздин өлкөгө келгениме, Кыргызстанга I'd келгениме, like to thank President Президент Jabarov Жапаровду for the generous ыраазычылыгымды hospitality
билдирем, анткени provided бизде for аябай me жылуу and my тосуп алышты delegation. меймандостугуңуз үчүн жана мага Of course, көрсөткөн this is делегацияма көрсөтүлгөн the first убактыңыз ever үчүн visit ыраазымыз. to Kyrgyzstan. Биз биринчи расмий And it is сапар менен a келип great атабыз opportunity Кыргызстанга. Бул жакшы to learn мүмкүнчүлүктөрдү more түзүп about атат. Анткени each other, бири-бирибиз to жөнүндө learn more көбүрөөк about your билип, таанышып, your people, жакындатып, and the эл potential арасындагы мамилелерди for жана closer биздин cooperation потенциалды мындан ары between two бекемдөөгө nations. эки элди жакыныраак кылганга Our аракеттенебиз. discussion today Биздин will be бүгүнкү боло турган талкуулоолор Another added reason дагы бир жакшы мисал болот да, анткени биз with келечекти confidence кошо and optimism. карасак, оптимизм менен карасак, Despite анда the биздин geographical distance пландарыбыз ишке ашырылат. between us, Биз алыс we болгонго share common карабастан principles, биздин принциптер commitment бирдей. to independence and Жоопкерчилик sovereignty, жана and биздин aspiration суверенеттүү create greater өлкөлөрдүн opportunities and prosperity for our citizens. баалуулуктары дагы эл үчүн арналган And деп I'm айтсам болот. confident Ошондуктан that this мен ишенем, will бул help to расмий bring our сапар countries биздин closer эки өлкөнү жакындатат and create new жана opportunities жакшы for мүмкүнчүлүктөрдү cooperation түзөт. in Биздин areas кызматташтык of үчүн mutual interest. өз ара кызыкчылыгыбызды колдоо үчүн даярбыз. Dear President Japarov, Урматтуу президент we have Жапаров, been having only a formal бизде relationship till now. формалдуу түрүндө эле мамиле болду эле бүгүнкүгө чейин. Бирок биз мына биринчи кадам кылып атабыз. Дипломатикалык консультацияларды биздин тышкы иштер министрлеринин арасында боло турган жолугушуулар көп маселелерди талкуулап, мындан ары кызматташтыкты бекемдөөгө даярбыз. I think that there are Менин оюм боюнча possibilities жакшы мүмкүнчүлүктөр экономикалык кызматташтыкка ачылып атат. Билим берүү, маданият жана башка бири-бирибизге өз ара пайдалуу болгон мүмкүнчүлүктөр, жаңы кызыкчылыктарды ачып атат. Ошондуктан I would like to Men say and to mention that we have been айда cooperating турганым, together in multilateralism. биз көп тараптуу маселелер боюнча талкуулаларды As a non-permanent chair, башка платформалардан дагы кызматташабыз. Менин куттуктоом буунун туруктуу эмес коопсуздук кеңешинин мүчөсү болуп шайлангызганга position, so куттуктайм. 2 жылдык позицияңыздар, ошол миссияңыз жакшы democracy, the values демократиялык жана укук үстөмдүгү болгон принциптерди кармайсыз деп ишенем. Албаниядагы өзүбүздүн кезегибизде бизди дагы сураганда биз айттык, Кыргызстандын кандидатурасы Афганистан боюнча маселелерди дагы талкуулаганга буунун платформаларында биз дагы сөздү айтканбыз. Анткени Албания азыркы учурда Евро биримдиктин интеграциясына саясий жагынан эмес, бирок улуттук миссия деп айтсак болот. Анткени бул максатка жетиш биз үчүн till 2027. 2027 жылы биз ушул сүйлөшүүлөрдүн, талкуулоолорду Европа кеңеши менен бүтүрөбүз, аяктайбыз деп ишенем. Ошондон кийин биз дагы Евро биримдиктин мүчө мамилеси 2030 жылга чейин болуп алабыз деп ишенем. Албания чакан өлкө болсо дагы, географиясы алыс бияктан болсо дагы, бирок биз жакын достук менен жана кызматташтык менен бири-бирибизге I saw yesterday жакыныраак болуп калабыз. Кече көргөнүмдөй мен ушундай балдар ырдаган ырды аябай жакшы уктум, жакшы көрдүм. Анткени сөздөрүн достук жөнүндө ырдашты. Ошон үчүн абдан ыраазымын, президент мырза.